быйыл уже 1 сентябрь мектептин 1 күнүн ачып алдык. Эми негизи эле сиз Кыздар Федерациясынан, Улуттук Кыздар Федерациясынан негизи эле бизден жалпылап айтканда кандай үмүттөрүңүз бар? Саламатсыңбы Мынтай? Бүгүн мынакей 2023-24 окуу жылынын башталарынан биздин сүйүктүү окуучуларыбызды күтүп алганыбызга, ушул жерде силер менен, окуучулар менен, жалпы эле ата энелер менен, окуучулар менен жолугушканыбызга кубанычтамын. Анан мен эмне дейм? Ошо Кыздар Федерациясы былтыркы жылда эң жакшы иштерди аткарды. Кыздар жалпы эле Кыргыз Республикасындагы мына жаш өспүрүм кыздарды кучагына алып, аларга өтө жакшы колдоолор көрсөтүлдү. Мырзабек агай, эми кыздар күнүн унутуп атамын. Мына ошол Кангелдиева да, ошолор баардыгы эң жакшы иштерди аткарыштылар. Мен дагы ошол зордук зомбулуктардын, суицид деги эле мына жаман иштердин болбоосуна үмүттөнөм. Жергебиздеги кыздарыбыздын билим сапатын көтөрүүгө басым жасалса, кыздарыбызды дагы да лидер кыздар кылып тарбиялап чыкса, ошолордон көп үмүттөнөм. Терең ыраазычылык билдиремен. Мектептеги кыздарды лидер кылып алдыга чыгарып, аларды адамдар менен мамиле кылууга, өзүн алып жүрүүгө, маданиятка тарбиялап үйрөткөндөрүнө дагы да кошоткандарына чоң ыраазычылык билдирем. Оюңуз үчүн чоң рахмат эжеке.